Жээринче чечен менен алдар көзө. Күндөрдүн биринде Жээринче чечен жана Азиз Жаныбек хан вазирлери болуп ордонун ичинде отурганда алдар көзө эшиктен кирип «Ассалому алейкум хан ордосу» дейт. Анда Жээринче чечен «Алейкум ассалам эл жыргосу» деп жооп берет. Алдар көзө жайланып отургандан кийин Жээринче чечен ишарат кылып колу менен башын чертет. Ал эми алдар көзө сөөмөйү менен тилин чертет да сыртка чыгып кетет. Ал чыгып кеткенден кийин Жээринче чечен Жаныбек ханга «Мени эч ким жыга алчу эмес эле. Ушул көсөө жыгып кетти» деди эле анда хан. «Сени кантип жыкты? Көсөө эшиктен кирип хан ордосу деп салам айтты. Сен эл жыргосу деп жооп бердиң. Андан башка эч сөз болгон жокко» дейт. Көсөө эшиктен кирип салам айтып жайланып отурганда мен башымды чертип «Балее башка кайдан келет?» деп сурагандым эле. Ал эми көсөө сөөмөйү менен тилин чертип «Балее башка тилден келет» деп жеңип кетти деп Жээринче чечен чечип берди. Бул сөздү угуп отурган вазирлердин бири алдар көсөөнү мен жеңем деп хан менен убадалашат. Эгер жеңип келсе хандан сураганын алат. Жеңилсе жанынан айрылмакчы болот. Ошол эле күнү вазир аттын жакшысын тандап минип көсөөнү издеп жөнөйт. Колунда жалгыз таягы менен шыпылдап кетип бараткан көсөөнү артынан Жети келип вазир салам айтат. Көсөө саламын алиге алат. Анан көсөө балам, кайдан келе жатасың?» деп сурайт. Анда вазир «Мен сизди издеп келе жаттым эле» дейт. «Менде кандай жумушуң бар эле?» деп сурайт көсөө. «Жер ортосун таба албай атайын сизден сурайын дедим эле» дейт вазир. Экинчи дагы бир суроом «Акыр заман качан келет?» деп көсөөгө эки суроо узатат. Көсөө эч токтолбостон «Арзан эле жумуш турбайбы балам?» деди да таягын шилтегилеп көзүн алаңдатып эки жагына элеңдеген болду. Анан «Атаган ата, ай, боюм жабысыраак болуп жатат» деди эле вазир. «Эмесе менин атымды минип алып караңыз» деп атынан түшүп бере койду. Көсөө вазирдин атын минип алып таягы менен шарт камчыланып «Ата баламай, көпкөн убагың экен. Акыр заманды да сураганы турасыңбы?» дейт. Анда вазир «Кыйын болсоң экөөнү тең таап көрчү» деп демите карайт. Көсөө атты таягы менен камчыланып ары бери чапкылап алак булак эки жагын караган болуп таптым деп вазирдин жанына кайра чаап келип туруп калат. Вазир «Тапсаң айтпайсыңбы?» деп жиники эле үнүн бийик чыгарат. Ошондо алдар көсөө «Отурган жериң жер ортосу, акыр заман атынан айрылып жер ортосунда калган киши» деп туйлап турган тулпарга таягын шилтеп чапкан бойдон кете берген экен.